Жашылча жемишти өстүрүү үчүн бул үй бүлө күз айынан баштап камылгаларды көрүп баштайт. Март айында жерге үрөөнү себеп жылуу парниктө көчөт өндүрүлөт. Көчөттү мартта баштайбыз. Марттын башында эң биринчи пияздарды себип алабыз. Жерди даярдап, тоонун кыйын алып келип себебиз. Буга аябай эски кыйды алып келип себебиз. Анан кийин кыйдын үстүндө эме кылабыз. Өстүрөбүз эмелерди, пияздарды, көчөттөрдүн баардыгын кыйда өсөт. Пиязды клёнка жаап, тегистелип калчакты клёнка менен жаап, күн ара кургатпай суу себип турабыз. Бу жерде азыр эме ак менен кызыл пияз бар. Бул пияздар аз голландский пияздар, аябай катуу, чоң-чоң болот да. Май айында сатка чыгарып баштайт. Өрөөндө болгар калемпирин жана помидорду гектарлап өстүргөн дыйкандар көбөйүүдө. Дыйкандар алдын ала көчөт өстүргөн ишкерлерге буйрутма берип, көчөттөрдү сатып алышат. Пияздан кийин эле калемпирди себеребиз, анткени калемпирдин өсүшү бир аз кичине жайыраак болот да. Анан кийин пияздын артынан эле себеребиз. Бул жерде сорту ласточка сорту бар. Анан кийин быйыл дагы жана голландский эме калемпирлерден да сепкенбиз, жана цветной калемпирлерден дагы, анан кийин ачуусу дагы бар, острый. Аймактарда 4 сотук жерге жашылча жемиштин үрөөнү өсүрүп, үй бүлөгө жылдык киреше тапкан ишкерлердин катары арбын. Көчөттөр катар менен себилет. Биринчи пияз, андан кийин перец, андан кийин помидорлор бир аз кичине кечирээк себилет. Помидорлорду өз сорту менен, катар менен ряддарга бөлүп себип алабыз, адашпаш үчүн. Бул жерде помидорлор жаңы азыр баш багып келаткан учуру май айына даяр болуп өсүп жетилип калат да булар дагы. Бул жерде голландский сорту бар, Линда, кызыл эттүү бар, чоң-чоң, розовый бар, стаканчик бар, бычий сердца бар. Анан кийин голландский дагы быйыл жаңы сорт коштук, Аризона деген. Ал дагы аябай былтыр көбүрөөк сурашты эле ошол эме помидорду. Быйыл ошону себип алдык да. Каарманыбыз чарбагына октябрь айында сарымсак эккен. Бул өсүмдүк түшүмүн июнь айында бере баштайт. Базарда 1 килограмм сарымсактын баасы 230 сомго чейин сатылууда. Чеснокту кеч күздө тигебиз. Жыл сайын эле кеч күздө тигип алабыз. Чеснокту эмеде июндун этегинде казылып алып, ошол учурда сатка чыгып баштайт да. Баасы азыр 200дөн ашык го дейм. Ашык болуп калабы, азыркы баасы ушундай болуп атат да. Негизи чесноктун жылда эле чесноктун баасы эме өйдө болот да, башка жемиштерге карагандачы. Бул өтө пайдалуу жемиш да өзү дагы. Май айында өстүрүлгөн көчөттөрдүн баары сатыкка чыгарылгандан кийин бош калган жерге бадыраң жана сабиздин үрөөнү себип, бир жерден 2 түшүм алууга жетишет. Орозбек Бейшебаев, Румат Доктурбек уулу, Зина Акматова, Бак Аята району.